жерде ушул баткен 36 киши өлүп, 200 кишиге жакын мына өлүм алдында айрымдары. Майып болуп, ким үчүн болду? Ушул баткендин себептери ким болду? Өзү. Аллахтын атынан эле айтыш керек. Мына бул жерде айтып атасыңар баарыңыздар эле. Ошол Камчыбек Ташиев болду. Аны ким ага уруксат берди антип? Эмне үчүн козгойт? Буга чейинки мен деген инсандар өткөн. Чегара маселеси менен суу маселесине тийбегиле деп суранганбыз. Мунун колтуруштарга дагы, тегерек столдорго дагы, илимпоздор дагы, бардык жарандар, аксакалы, көк сакалы, мындай патриот уюлдарыбыздын бардыгы суранып атканбыз. Тийбе, жинди, жана жинди кумарадан кой бергендей болосуң. Суу бул, суу өмүр. Мөңгү өмүр да, мөңгү үчүн дүйнө жүзү күрөшүп атат. А биз болсо мөңгүнү талкалап, ошол суубузду талкалап жок кылып атабыз. Бул дүйнөдө 3 ыйык нерсе бар. 3 эле ыйык нерсе бар. Күн, аба, суу. Күн, аба, суунун суусу Кыргызстанда. 248 мамлекеттин ичинен 5 мамлекет мөңгү сууга карк. Ошол 5 мамлекеттин 3-чүсү Кыргызстан. Ушул мөңгү суубузду сатып эле биз эчтекеге жерге тийишпей эле, жерди уйланпай эле, талкалабай эле, көрүнгөнгө сатпай эле жерлерибизди, жер энен сатып отурбай эле. Биз суу менен эле байып, жыргап жашай турган, бул 5 күндүк өмүрдү жыргап жашай турган адамдарбыз. Ошондой өлкөбүз. Мына эми ошо суунун айынан бири баары тентек балдарга окшоп жогоруда айткандай. Деңгээлиң жетпейби? Бошот орнуңду. Ана сенин ата-энеңден калган эмес дегенде тилиң жулам деп атат. Тилиң жулмактан башыңызды жулуп алса дагы айта турган нерсе кез келди. Чынында Баткенде 36 адам кимдин айынан өлдү? Сууда жүргөндөр өзү азыр барып көрсөк, өздөрү коргоочу. Өздөрү контрабандалардын баарын өткөрбөйбүз деп. Чегараны карапайым эл өзү тосуп алды. Сууларды ушинтип чоңтуш керек экен. Алтын кереги жок, жалтырак чултырак кереги жок адам баласынын өмүрү үчүн. Суудан жогору эчесе жок. Баткенде ошондой көйгөй болот. Кемпир абак менен жана кара суу менен өзгөндө кемпир абакты анан кийин кара сууда жиберишти. Аябай мындай көбүртүп жарыптып айткандай болбойлу. Дүңгүрөгөн сөздөрдүн кереги жок бул жерде. Бирок эл аябай октонуп калыптыр. Өзүбүз коркобосок, өзүбүз сактап калбасак болбойт. Андан бери Жалал Ата областында биз байлыктарыбыздын бардыгын госимущество, ошол мүлк имуществосы менен бардыгына частныйларга берет экенбиз. Ошондон коркуп калып ишканалардын бардыгы Кыргызнефтегаз понедельник күнү чыгабыз деп бардыгы. Биз бербейбиз менчикке. Бул ар кимдерге бербейбиз ишканаларды. 2,5 миң киши иштеген Кыргызнефтегаз. 6,5 миллиард мамлекетке салык төккөн Кыргызнефтегаз. Ошону карапайым эли, нефтичилер ушул жерден баарталды. Үркү үйүндө отурушат. Азыр эми тилибизди жулмактан башыбызды жулсаң дагы эчтекени бербей, бир каршы жетти, мына биз бербейбиз деп атат. Ал эми жана Кыргызнефтегазда ошончо миллиард запасыбыз бар экен Баткендин алдында. Нефти боюнча. Ошол миллиард нефтини иштетип, бүгүнкү күндө чоң өндүрүш, мегакомдон кийин эле, аэропорттон кийин эле чоң салык төккөн мамлекетке эмегейсиз зор салым кошо турган бул Кыргызнефтегаз. Ошону сактап калып, аны дагы эми менчиктеген өтүштү. Күнтөр эми ошол Жалал-Абадтан кезектеп айтып берейин. Жалал-Абадта жанагы Жумалиевдин миллиард кустуризация менен миллиард сом кустурдук деди. Биз барып тарттык атайы. Курултай данышмандар кеңеши аксакалдар баарыбыз көрдүк. Ошол жерде 1 миллиардка алдык деген семет завод, а көрсө ал семет заводду ошол өзбектерге берип аткан камбаратаны кестип, биритип миллиондогон тонна семет кетет экен. Ошонун негизинде алды деп атышат. Ал жерде элде бүйүрү кызып калышты. Ал 30% түпүтелек нерсени
Qarab gördük, tartып gördük. Semen zavoddu. Jana Jumaliевден миллиард сомго алдык дегени. Ал жерде 30% бүткөн. Миллиард эмес. Geçip koyla 100 milyonga da жетпей турган имуществону алыптыр. Бирок ошону мамлекеттин салыгына түшүп атабы? Азыркы чөнтөктөн чөнтөккө түшкөндөй болуп атат да. Же ачык айтып атабы? Ошону көрсөтүп атабы? Элге түшүндүрүп атабы? Sözünüzü yıktıktanız. Мына эми азыр элдин көңүлүн буруш үчүн мына сиздер жогоруда айтып кеттиңиздер. Кумтөр айтып атат. Кумтөр жанагы бир айрым депутаттар айтып атат. Жөн эле жаап коюш керек. Ал кыргызга эч качан неме кылган эмес. Пайда алып келген эмес. Бир тыйын пайда алып келген эмес. 30 жылдан бeri bir uç adamlar üçün, o çok cemkorlar üçün işlep gelgen Kumtör. Eме Kumtör'de baş otu menen uşunday oyun getip atat. Bakıra paymen düşünmöşü mümkün. Kırgız eli özünü alıp durup, ana mınday erten Kumtör'ün içindeşlikке kalmaya kaldı, mençik kötüköş gerek deydi. Rahmat, sözünüzü yıktıktansanız. Mına urmaktуу agayın tuğanlar. Bayağı bir başka, bir Karajan'a bir ölüm deydi. Biz azı birigip turup mekenimizi saktap kalışımız gerek kara elimizdey. Rahmat. Meken biri. Anan adı görüngönge şu 30 yıldan beri şurada yönettim oturup, taratı oturup milyondan aşık migrantlarımız talada vakit izlep жүрөт. Rahmat. Ошолордун баарын чаржайыттай чачып, төбөлөп элдин укуктарын. Эл аралык Бириккен Улуттар Уюмунун пактысы бар. Адам укугун коргоо боюнча. Биз айтышыбыз керек. Rahmat. Aytkan oğuzu jaman, söylөгөн sözü jaman kılбай, бизден душманды күтпөй, тескерисинче жогоруда баарыбыздын пикирибиз бир болуп атат. Rahmat. Жамдагы чөйлөрдөн арылып туруп, мына эл менен ушул эл ынтымагы менен иш алып барса, булар адашпайт болчу. Rahmat. Мавреке жанагы 5 минут болгон убактыңыздарды ошого келтирсеңиздер. Потому что биз сүйлөйм деген адамдар көп. Азыр Азамат анан 2 минут, андай Мирван.